Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу мекендештер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен Кыргыз Республикасынын куткаруучулар күнү менен куттуктайм. Аман эсен болгула, бар болгула, бай болгула. Кудай дайыма сактап жүрсүн өзүңөрдөрдү, үй бүлөңөрдү, бала чакаңарды. Мына бүгүн биз 40 жыл мурун түзүлгөн деп айтсак болот. 40 жылга жакын мурун түзүлгөн куткаруучуларды даярдоо борбордун короосунда, жанында чогулуп атабыз. Бул борбор акыркы 10 жыл ичинде 2,5 миңден ашуун ар түрдүү издеп куткаруу иштерине катышып, куткаруучулар 867 адамдын өмүрүн сактап калышты. Сиздер, урматтуу менин мекендештерим, 2006 жылы Наран областынын Кочкор районунда, Ош областынын Нур айылында жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөткөнсүңөр. Борбордун өздүк курамы Төө ашууда жана башка оор шарттуу жерлерде, аймактарда коопсуздукту камсыз кылууда. Борбордун эл аралык аброю да жогору. Жыл сайын 30тан ашуун чет өлкөлөрдөн келип окуп кеткен, мындайча айтканда, силер тарбия берген, таалим берген чет элдиктер бар. Араңыздардан 15тен ашык куткаруучу Кыргызстан альпинисти наамына татыктуу болушту. Урматтуу мекендештер, билесиздер, мына так 1 жыл мурун сиздердин майрам күнүңүздө ушул жерге келгем. Ушул жерден келгенде министриңер кайрылды эле. Дагы бири үчүн жер бар, дагы бири салып коелук деп. Министриңер дагы азамат. Ошондо Генштабтын башчысына тапшырганбыз. Каражат табалык салып берелик деп. Мына Кудайга шүгүр, ошол экинчи үйдүн ачылышына келип атабыз. Албетте бул абдан сүйүнүчтүү нерсе. Татынакай Рамазан айында мына 18 үй бүлө турак жай алат. Ушу жан коңуштар куттуктуу болсун, жан коңуштар жайлуу болсун. Куттуктайм. Уважаемые спасатели Кыргызстана, поздравляю вас с праздником. Как вы помните, ровно год назад мы открывали здесь дом, отправляли новоселье, и тогда было решено построить еще один дом. С Божьей помощью мы открываем сегодня второй дом. И, конечно же, это говорит о том, что последние годы страна начала заботиться о своих силовиках. Потому что весь прошлый год, я могу напомнить, вот первый дом за всю деятельность Госпогранслужбы, первый дом в прошлом году мы в мае сдали, потом в августе-сентябре дома для Минобороны сдавали, вам дом открывали, потом снова для погранслужбы открывали в Релеке дом. И в этом году точно так. Недавно мы открывали 2 многоэтажных дома в Аше для военнослужащих, перед этим военный городок. Сейчас вам дом открываем. И кроме того, могу сказать, что Бог даст, уже в этом году мы откроем несколько многоэтажных домов для работников милиции и для работников ГКНБ. И строится, уже проектируется и будет строиться дом для военнослужащих снова, для вооруженных сил страны. Такого масштаба строительства, конечно, в Кыргызстане очень давно не было, даже со времен советской власти не было. Это говорит о том, что страна поднимается на ноги, и страна понимает, что надо в первую очередь заботиться, конечно же, о тех, кто защищает границы Родины, о тех, кто готов в трудное время встать на защиту страны, о тех, кто и в мирное время, вот как вы, спасатели, приходят на выручку людям. И я бы сказал, что вот именно такие люди, сотрудники силовых структур, спасатели, настоящие патриоты, конечно, вы.
в самые трудные времена, в самых трудных условиях просто работаете, но готовы пожертвовать ради граждан страны, ради самой страны, если надо будет жизнью. Без всяких красивых слов, без лозунгов, митингов. Вы настоящие патриоты. И что я могу сказать? Государство обязано заботиться о своих силовиках, о своих спасателях. Отныне я надеюсь, что и при будущем президенте, при новом парламенте страна всегда будет этот темп строительства жилья держать, потому что жилье, конечно, это, наверное, самое главное для семейного человека. Я сам годами в свое время шатался по квартирам в Москве, потом в Бишкеке. Я знаю, насколько это тяжело, когда тебя могут прийти, просто выдворить в любую минуту, в любую секунду. И, конечно, это вносит определенные проблемы и в семейную жизнь. Поэтому я хотел бы поздравить сегодня всех с новосельем. Дай Бог счастья в каждой семье, в каждой семье. Урматтуу менин бир туугандарым, мекендештерим, мына азырдагы уктуңар куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы деп айтып атат президентти. Анткени дайыма кыргыз эли кайталагым келет да, өзүнүн аскерлерин, куралдуу күчтөрүн кол деп айтчу да. Анткени өзүнүн куралдуу күчтөрү, өзүнүн аскерлери, жигиттери жок элди мындай колу жок адамга теңеш. Колу жок адамга. Тилекке каршы акыркы жылдары мына билесиздер, эгемендик келгенден кийин куралдуу күчтөрдү эч ким ойлогон эмес. Маянасын, формасын, үй бүлөсүн. Албетте мындан ары мындай болбойт. Мен ойлоп турам, ушу жакшы бир нукка салып баратабыз. Жаңы президенттер 2 жылдан кийин ушу нуктан кайтпайт. Мындан ары жыл сайын көптөгөн үйлөр, мына өткөн жылда баштагандай, жыл сайын ар бир структуралар үчүн, силовиктер үчүн, спасательдер үчүн жыл сайын үйлөр салынып, ачылып туруш керек. Анткени Кыргызстан колу жок бир адамдай болбош керек. Кыргызстан өзүн коргой турган, өзүн сактай турган мамлекет болот. Кудай буйруса, мына мен толук бойдон түшүнөм, ушу регионда эң бай, эң күчтүү мамлекет ушу биздин Кыргызстаныбыз болот. Кичинекей болсо дагы эң күчтүү, эң өнүккөн мамлекет болот. Анткени мына Кудай өзү да колдоп атат. Элибиз да башкача, жерибиз да башкача. Эң негизгиси ынтымак болсун да, ынтымак болсун. Ынтымак болсун. Эч качан эч кимди бөлбөгүлө, көзүн карап, тилин карап, башкасын карап. Адамдын баарын Кудай бирдей жараткан. Баарыбызды бирдей жараткан. Ошон үчүн сөзүмдүн аягында эмне дерим, Кудай буйруса дагы да үйлөр, татынака үйлөр салынат. Албетте мен ойлоп турам, куткаруучулар үчүн Бишкектен дагы үйлөр салыныш керек, квартиралар Бишкектен да берилиш керек, Оштон да салынып берилиш керек.